саламаттуу көрөрмандар, анда эмесе биз SQL программасынан типи данныктардын өзгөчөлүктөрүн жана айда кошумча жактарын айта кетсек, анда эмесе биз база данных ачып, жаңы база создать этебиз. Biz bu bazı danlıktan tipi danlıkты көрсөтүш үчүн жөнөкөй эле бир үй-бүлөнүн списогун алып алсак жетиштүү болот деп ойлойм. Үй-бүлө деп ачып алабыз. Үй-бүлө деп ачып алабыз. Немесе анда биз таблицаны ачып, создать таблицу болобуз. Бул жакта биринчи эле строкага, биринчи эле катарга биз ошол үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн катар санын жазып алсак деле болот албетте. Андыктан биз ID номерин жаза беребиз. ID номерин колдоочу бир гана бул жерде begin жана бул жакта end бар. Бул ID-ни begin. ID жалаң гана цифровой код, шифр коддор болот, логиндер, сандар менен болгон коддор болот, шифр код болот. Андан кийин биз аты жөнүн жазабыз. Атына биз nvarchar 20 деп nvarcharда бизге мүмкүнчүлүк берет, ошол таңгалар 20 тамгага жеткенде өзү ошибка берип калат. Ага чейин бизге возможность түзүп берет. Анда калганына дагы кийин токтолуп коеюн азыр. Бул жака деле фамилия максимум бизде анда деле өзүнүн фамилия жок, максимум 20 тамга кетсе керек. Пол класс жынысы. Полго биз char 3 деп белгилей алабыз. Полду үчүлүк тамга менен белгилейбиз. Char 3 деп белгилей алабыз. Андан кийин биз тууган күнүн ай жылын жазабыз. Дата рожденияга биз албетте бул жактан өзүнчө атайын бөлүктөр бар. Бул жерде буга деле албетте токтолуп өтөм. Дата дегенде бул жакта атайын тизмектер турат. Датада атайын мисалы үчүн өзүнүн мындай талаптары бар, ошого жооп бербесе ошибка деп чыгып бул жактан. Ошого көңүл бурууну сурап кетем сиздерден. Биринчи таблицабыз даяр болуп калды. Андан кийин даяр болгонун биз текшериш үчүн бул таблицанын тысячи строк, тысячи строк дегенде уже бул жака түшүп бербей ошону текшерип алсак болот. Бул жака түшүп бербесин, анан биз аны толтура алабыз.
жақта полго мождырып дата рождения качан туулган ошол жөнү туура кылып жазсак гана туура болгон секилет. Бул 13 деген жазганын себеби бул эле шифр код. Буну 1 деп жазсак деле болот. Жазып коелу. Бул биригүлөнүн 3 өлөмү болот. Выражение. Anlaması zor. Bu zaman topluluğa geçmesi bizde bizge bu tip danlıklar abdan çok мүмкүнчүлүктөрү берет. Bizde biz kayсы tipти тандап алганыбыз кийинки ошол таблицаны толтурганыбызга көз каранды. Себеби бул жакты мисалы чар 10 кылып алган болсок, бул жактан 10дон ашкандан кийин уже кийинки таблицадагы ошибка деп көргөзүп чыгып калат. Андыктан бул жерден чарды эмес, n бар чар, жолсуз бар чар. Ошол сыңары көптөгөн өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн берген типи данныктар бар. Бул жактан биз дагы текст, бесконечность, ошол текст көптөгөн текст жазсак болот. Time varchardты билип жатсак, ошол фамилия, имя, тест ошол сыяктууларга кетет. Image деп биз ошол жерге сүрөт койсок, image деп белгилеп алабыз. Int менен big intке бул шифр код болот. Дата времяны айтып өттүм. Бул жактагылар биз основной көп иштеле турган данныктарга азыр токтолуп кеттим. Money бул акча бирдиги. Сондуктан жакынга элек чоңураак